Assalamu alaikum туғандар. Новосибир шаарынын четинде биздин кыргыз бир туугандарыбыздын уюштуруп койгон биякта бей сүтү дарылануу өзүбүздүн салттуу када салтыбызды улантып мына карасаңыздар эң сонун уюштуруп коюшкан экен. Кайда болбосун кыргыз элибиз өзү салттуу нарктуу эл да. Караңыздар, элдерге шарт түзүп, четте жүрсө дагы өзүнүкүндөй кылып, Кыргызстандагыдай кылып шарт кылып, ушакта келип бир дем алып, сейилдеп, бейин сүтүн ичип, ден соолугун чыңдап кеткенге жакшы бир шарттар түзүп коюшкан экен. Мына бүгүн биякта бизде индерибиз тозуп алып bir meymançılık kılıp atacak. En sonun жүрөк кубанат. Эмнеге дегенде Кыргызстанды биякта алыстакта жүрүп иштеп, Кыргызстанды сагынып эңсее беришет, бирок ошонун эле учурда өзүбүздүн салтыбызды дагы унутпай, караңыздар, мындай темирден жасалган боз үйлөр болсо дагы, бирок ушундай боз үйлөрдү орноштуруп эң сонун көрүнүштөрдү пайда кылып коюшту. Мына көрдүңүздөр, биякта биздин туугандардан келип эс алып атышкан экен. Новосибирскте иштеген биздин мигранттарыбыз бияка келип жакшы сейилдеп кетишет экен. Жакшы шарттар түзүп коюшуптур. Биз абдан кубандык. Малдар жайылып жүрөт. Малдардан саап, сүт менен айран, каймак кылышып, ушундай токой ичинде жакшы жай экен.